Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Баарыңарга жагымдуу маанай каалап, бүгүн биз кыргыз тил сабагын баштайбыз. Силер бүгүн кыргыз тил сабагынан көнүгүштүү өтүлгөн темага бышыктоого карата көнүгүүлөрдү иштейбиз. Силер мектепти сагынгандарсыңар балдар? Ооба, балдар, анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн буга айынын 14-тү көнүгүштө деп дептерлерге жазабыз. Силер бүгүн сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзүп, сөздөн сөз жаратканды үйрөнөбүз жана жол эрежесин туура сактоону үйрөнөбүз. Азыр биринчи көнүгүүдөгү светофор деген ырды окуп, туура кылып дептерге жазып, улуу кылып жазып алабыз. Жана жол эрежесин үйрөнө баштайбыз. Дептерге көчүрөбүз жана светофорду сүрөттөп бересиңер. Жол жүрүүнүн эрежесин сактагын, алла теңги сызык жерден аттагын. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Светофор болот сага жардамчы, светофорду карап жолдон өткөн шашпагын. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Кызыл токтогун, сары даярдан, жашыл күсү өтөбөй. Андан кийинки көнүгүүгө өтөбүз балдар. Светофор деген сөздөн сөздөрдү түзүп, андан сүйлөмдөрдү жаратабыз. Андан кийинки көнүгүүбүз жолдо жүрүү эрежелерин дептерге жазгыла белгилеп. Бул жолдун белгиси турганда акырын өтүш керек. Бул жер мектеп, окуучулар өтөт. Байке, 40 белгиси турган жерден эмне ката өтүп кеттиңиз? Бул жерден кичине балдар чуркап чыгарын билбейсизби? Жашыл өчүп күйүп жатканда солго кайып атылган машиналарга жол бошотуңуз. Сиз катуу айдап өтпөңүз. Жол эрежесин буздуңуз. Жолдон буюлпай атып балдайын өткөргөн жоксуз. Алар кичине да. Сиз аларды күтүшүңүз керек. Же эмне пешеходду өткөрбөйсүзбү? Айге! Жолдун четине машинени токтотуп, силер баарынан жолдо болдуңуз. Светофордон токтогондо жол чейинден өтпөңүзчү. Биз машиналардан аралап өтүп тажадык. Эмесе балдар, үйгө тапшырма, үйдөн мектепке чейинки жолдун сүрөтүн тартып, ал жолду сүрөттөп дептериңерге жазасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.